Кытайдын архивтеринде, китепканаларында, музейлеринде сакталып турган Кытайдын маалыматтары боюнча кыргыздар 3000 жыл мурда Кытай хроникаларында жазылгандыгы жөнүндө Кытайдын белгилүү окумуштуусу профессор Ю Тайшан деген жакшынакай бир изилдөөсүн алып келди. Андан башка дагы хан доорундабы, тан доорундабы, кийинки Цин доорундабы, Манжу мезгилиндеби, ошо мезгилде мурда архивтерде жанакындай жаткан кыргыздарга тиешелүү бери дегенде эле 10.000 бетке жакын жаңы архивдик маалыматтар табылды. Бирок алардын бардыгы табылганы менен аны биздин ошол байыркы Кытай тарых изилдөө институтунун кызматкерлери таап берди. Бирок таап берилгени менен ал азыркыга чейин каражат жоктугунан которулбай былкылдабай турат. А эски Кытай тилин, эски монгол тилин, манжу тилин билген бизде адистер жок. А биздин ошол келишимдин негизинде бизден которуп беришмек. Жок, эгерде каражат биз тарабынан табылса, алар адистерди таап бермек. Ошол эле мезгилде бизден бир 5ке жакын адисти таап, даярдап бермек. Бирок каражаттын жоктугунан ушул солгун болуп атат. Бирок жакшы бир аспирантты таап, азыр пандемиянын мезгилинде онлайн системасында ал эски Кытай тилин үйрөнүп атат. Дагы бирөөнү магистратурага дагы сүйлөштүк, аны дагы бекер окутуп берген атат. Азыр мына Смеяцан фондусу менен жакшы бир дагы бир сүйлөштүк. Алар дагы бир 3 адисти даярдап беребиз деп атат. Бул Кытай тарабы. Ал эми ошол эле мезгилде биз мына мурда ар бир тарыхчы өзүбүздүн илимий ишибизге тиешелүү кичинекей бир тармактын тегерегинде эле Алматы, Ташкент, Россиянын архивтеринде иштеп өзүбүзгө тиешелүү эле материалдарды алып жүргөнбүз. А бүгүнкү күндө Алматынын архивинде кыргыздарга тиешелүү кандай материалдар бар? Комплекстүү түрдө ошону изилдеп, аны изилдөөнү уланталы деп аракет кылып атабыз. Бир топ жыйынтыктар бар. Ташкенттин архивинде мисалы үчүн мурда Ислам Каримовдун президент болуп турган мезгилде ортодо кичине баягындай бизде треш болуп турбады беле. Атайын биз кайрылсак, Өзбекстандын борбордук мамлекеттик архивинде кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер жок деген кат келген учур болду. Кийин мына Шавкат Мирамонович Мырзаев келгенден кийин Ташкентке да мүмкүнчүлүк алдык. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын архивинде мисалы үчүн мен 1987 жылдан 90 жылга чейин ал жерде эмне архивдик документтер бар экенин мен билем. Эми ошолорду комплекстүү түрдө кыргыздарга тиешелүү кандай документтер бар, ошолордун жок дегенде делолорду алып, өзүнчө бир картотекаларын түзүп коелу деген аракетибиз бүгүнкү күндө аягына чыкпай келе жатат. Себеби архивке барганга чоң бир каражат керек. Документтерди алышка көчүрмөсүн сатып алыш керек. Ушундай бир маселелер бар. Башка Иранды айтпайлы, Түркияны айтпайлы. Түркияда дагы биздин тарыхчылар изилдеп бир топ жаңы материалдар тапкан, дагы изилдей турган материалдар бар. Араб өлкөлөрүндөгү архивдик материалдарды, мына ушулардын баардыгын изилдегенге тарыхчылар аракет кылып атат, бирок кендирди кескен каражат маселеси бир аз. Жылына канча бөлүнүп туруш керек? Эми биз баары эле бир күндө баарын кыла албайбыз да. Мисалы, акча бөлүнгөн күндө деле баардык архивтерди бир күндө чогултуп кое албайбыз да. Ал мүмкүн эмес эми. Убакыт чени менен. Эми ошондо да бөлүп бөлгөндө мисалы орточо эсеп менен болжолдоп айтканда, мисалы канча сом менен алганда канча болуп турса, мисалы үчүн ушул акырын иш жүрө берет эле. Архивдик документтердин баардыгында Казакстан эми Кыргызстанга караганда албетте казактар бир аз кыйыныраак болуп атат. Алар өздөрүнүн байыркы мезгилдеги тарыхын табыш кыйын болуп атат. Бирок ошентсе дагы байыркы мезгилге киргенге аракет кылып атышат. Ошого такаганга. Ошол эгемендүүлүктөрдөн бери Казакстанда 10 миллиондон 30 миллион долларга чейин алар ушу тарых тармагына жумшады. Жылына. Же жалпы. Ал эми бүгүнкү күндө мына Кытай менен ушунчалык уникалдуу мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан мезгилде, Казакстан менен Өзбекстан менен аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан мезгилде биз айтып атабыз, жылына бизге 10 миллион сомдон эле бөлүп койгула, ошону которуу иштерине дагы Кытайдагы жана архивдик айрым документтерди, андан кийин Казакстанга, Өзбекстандагы архивдик документтерди комплекстүү түрдө изилдегенге бир мүмкүнчүлүк 10 миллион сомду эле биз жеткиргенге аракет кылалы.